Мен Мурзакеримов Абдымаликмин. Ош электронун ноокат элесинде нөөмөтчү диспетчер болуп иштейм. Бул жумушту 1985-жылы баштаганмын. Буга чейин Россиянын Кемер облусунда иштеп келгенмин. Куз басуу күлдө. Новокузнецкий шаарында Распадский деген шахтада, Донецкийде иштедим, кийин Казакстанда иштедим. Турмуштун оош кыйыштары бизди дагы жанда өткөн жок. Башыбызга түштү, кичине анча-мынча бала чака багыш керек экен, окутуш керек, кыз бериш, бала үйлөш дегендей үй жай салыш керек экен аларга. Анан мына ушундай бир чыгармачыл дагы бир иштегендерди талап кылды бизденчи. Мына ушул турган алма багым быйыл 6-жыл болуп атат, уже түшүн бере баштады. Бул энергетика тармагында иштеп жүрүп, ушул зарылчылыктан ушундай бак даракты кылгандан кийин бул бак дарактын жумушу көп болот экен. Мына навоз салыш керек экен, обработка кылыш керек экен, башка жумуштар көп да. Аны кол жумуш менен, кара жумуш менен кылсаң адамга кыйын болот экен. Ушул зарылчылыктан ушул тракторду жасаганга туура келди. Бир 3 жыл дегенде кураштырып бүттүм окшойт. Бардыгы Жигулинин запчасы. Только мына шу баллонду гана мына талаага кириш керек экен, ошого баягы тракторлордун алдыңкы ведущий тракторлордун немеси болот да, шинасы. Буксовать этпейт. Ошонун шинасынан койдук. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бакка адам кирген жерден кирет. Ошон үчүн мында кичине болуп жасалган. Барган сайын модернизация болуп атып, уже анча-мынча заводдор дагы уже жасап чыгара турган эмеге жетип калды. Мен ушул жерден пайдаланып айткым келет. Ушундай керек болгон болсо кабар берсин, жасап беребиз. Мисалы үчүн задымоосун 2000 сомго алдым. Рулевой тяга башкалар булар 3-4 миң сомдук запчас кеткен болгонучу. Бул жерде основной шина, баллон. Баллонун 10 миңге алдым. Анан расход бир неделесине 2 литр куюп коем, болду, жетет. Бензин. Кытайский движок турат, расход дагы кылбайт. Ошон үчүн өчүрбөй жүрүп атпаймынбы? 1 сутка иштесе деле 2 литр расход кылбайт. Тынбай иштесе дагы. Картошка казат, жер айдайт, жөөг алат. Аттын аткарган жумушун бардыгын аткарат. Атты багыш кыйын болуп атпайбы? Бир семьянын расходу менен багылат атчы.